Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанович. Рахмат. Финполициянын башчысы Таиров бул жердеби? Жок, командировкага кеткен. Мен Кайсы орунбасары мамлекетте? Жамгырчиев. Кайсы мамлекетте? Эстонияда. 23 ноябрда 1 майрандык соттун чечими чыкты да ал кишини Кыргызстандан чыгарбоо тууралуу. Кантип чет өлкөдө жүрөт? Чегара кызматы жооп берип койсоңор. Жок, бизге алкат кечирээк келди. Көчөгүнү алдык. Аны биз азыр териштирүүгө жөнөттүк отдел кадрга. Карап атабыз. 23 соттун чечими чыккан ал баарына белгилүү болот да. Мисалы Кыргызстандан чыгарбоо тууралуу. Эми чегара кызматы ушундай маселени караш керек. Соттун чечими чыккан, бирок ал берилгени чегара кызматкерлеринин көчөгүнө эле берилиптир. Эми силердин шылтооңор бүтпөйт. Эми соттун чечими карапайым бир чортомандарга иштеп, чоңдорго иштебейби? Ошон үчүн 23-күндө чыгып атат. Андан бери канча убакыт өттү? Соттун Алкат чечими боюнча чыкканда коопсуздук кызматтары, чегара кызматтары мындай баягы кооптуу саясатчыларды жарым сааттан кийин маалыматты билесиңер го, кандай бир жумадан бери билбейсиңер. Ушундай маселеде мындай жалпы кыргызстандык жарандарга бирдей мамиле кылышыңар керек да. Жанар Окунович, кечиресиз. Бул маалыматты биз көчөгүнү гана алдык. Ошон үчүн төрага өзү билген эмес. Ага чектелген. Мага расмий жооп берип койсоңор. Чегара кызматы. Рахмат.